üstündeki taş jamgırga jiyip ketет, kelip turup jiптин өзүнө тиет да. 3 жип болгон. 3 жиптен кырганда баягы жалпак мынандай жалама зоодун кырында отуруп турган экен. Ошондо деген бойдон кирип кетет да. Mende dedi bir gana kişi menden ilimli tolu aldı dedi. Bir kişi dedi. Kim dedi? Kırgız dedi. Havalar kandaslar, жақсыларбы, демде отырасыздарбы? Ассаламу алейкум. Mana bu ушул эле болду. Могу жолбу, бору. Алар мунул жак менен келген, мына наркыбет менен. Мунунун ичи менен келген, анан мунунун үстү менен түшкөн. Ошол мезгилден Кокон хандыгы баягы Сакынын балдарына айтат, силер мына 5 даван бар да. 5 даванды кайтарасыңар. Жөрмөлөп деген ушул жер экен да. Жолчулар атайын мына азиретибиз сиздерге неме кылып атайын бир мал алып келиптер, бир кан чыгарып, курбандык болсун деп ошол эле продуктларды алып келген экен. Бүгүн бизге Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи Абдулазиз Мырза өзү келип отурат. Ага кошулуп биздин Бишкектен келген аалымдар, ошол муфтияттын жамааты бардыгыңыздар кош келипсиздер. Адамдардын дуасы менен, камылардын дуасы менен буюрса эч кандай кырсыксыз жакшы келе жатабыз. Буга Аллага 1000 мерте шүгүр дейлик. Жолду көрдүңүздөр, өтө оор жол болуп атат. Урматтуу элдер, мына өзүңүздөр күбө болгондой Hazreti Mufti damılabız, mına Bişkek'ten beri atarıtıp bizden kavar alaylık, uşul ustalardın işini kavar alaylık, onlara bir dua bata verelik. Ben oşöyle kezde dinge hizmet kılıp bu dünyeden ötüp ketken buradaki bizim ustazdardın barıp bir Kur'an oktaylık. Bugünkü kunde Xudoy maşhur bar bizim başımızda aksakallarımız bolup vaktimiz oturan ustazlardan kavar alaylık dep atayın Batken jergesine gelip oturat. Hoş gelipsizler. Урматтуу туугандар, биз абдан сыймыктанып отурабыз. Себеп дегенде биздин Кыргызстан мамлекетибизде диндин баалуулуктарын жеткирүүдө мына биз кадам таштап келе жаткан Зардалы өрөөнүнөн чыккан биздин уламаларыбыз динибизди коомчулукка жеткирүүдө эң алдыңкы саптарда турган устаздарыбыз болгон. Бул устаздарыбыздын жашаган мекенин biz мындай көрүүгө куштар болчук. Мына Алла разы болсун, мамлекет тарабынан, тагыраак айтканда журт башчыбыз тарабынан ошол Зардалы айылына келип кетүүдө кыйынчылыктар бар эле, кыйынчылыктарды артта калтырган мына жаңы жол салынганы болуп турат. Ошол жолду демилгелеп, жакындан жанашып, элдин жашоосуна бир жеңилчилик тартуулап жаткан журт башчыбызга Садын Оргожоевичке Алла таалам разы болсун. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, динибизде сооп иштер бар, ибадат иштер бар. Бир жакшылык иш кылсаң ал ибадат. Ошонун ичинде жол салуу дагы бул ибадат болуп эсептелинет. Азыр биз жолдо мына Акылбек дамла устаздар болуп сүйлөшүп келатабыз. Иншалла журт башчыбызга ошол салих жакшы амалы иншалла ахиретте көп ажыр сообун берет Кудай кааласа. Алла таалам разы болсун. Андан кийин ушул Зардалы айылынан чыккан биздин ислам динин үйрөнүүдө, исламдын баалуулуктарын жашоодо көптөгөн устаздарыбыз мына ушул Зардалы өрөөнүнөн чыкканын баса белгиледик. Ошол устаздарды зыярат кылып, өтүп кеткен устаздарыбыздын хакына Кур'ан окуп, хатмул Кур'андарды жыйынтыктап иншалла дуа кылабыз. Ошону менен биргеликте ушул журт башчыбыздын тапшырмасына ылайык жолду салып аткан команда сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Алла таалам разы болсун. Кандай журт башчыбыз соопко эгедер болуп жаткан болсо, иншалла ушул жолду салып аткан сиздерге дагы амал дептериңиздерге ушул сооптор жазылып турат. Себеп дегенде сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям «Аддаллу алал хайри кафаилих» деп айткан. Бир жакшы ишке далалат кылган, ортоктош болгон адам кудум эле ошол соопту алгандай деп айтат. Ушул жол канча кылымдар бою туруп,
Adamlar uşul joldu пайдаланган сайын сиздердин амал дептериңиздерге иншалла сооптор жазылып турат. Алла таалам сиздерге күч кубат берсин. Бөөдө кырсыктан алыс болуп, аман эсен сак саламат ушул жол салуу иш чарасын жыйынтыктап алалы. Алла таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ım elibizge, ceribizge, mekanimizge hizmet kılıp ötüp etken ata bağlar uzun arbaqtarına bağışladık. Ve hasaten ya Rabbil alemin mına uşu jolda жүрүp o şehit bolgon ata babalarga jana uşul ötüp ketken ata babalardын arbaqtarına bağışladık. Kudayım özüңүн rahmatına, mehrimine, ırayımına bölөгүn. Allah'ım mına uşu joldu tüptöp oңдоодо жакындан жанашып uşu joldu kurup жаткан жумушчуларыбызга дагы Allah'ım өзүң күч кубат бергин. Ушул мамлекеттин башында турган журт башчыбызга дагы алып барып жаткан иштерине ийгилик береке бергин. Бул жооптуу кызматтарын өзүң жеңил кылгын. Бирахметке я архамар рахимин. Аллаху акбар. Муфтийге рахмат. Бизди неме кылып жоктоп ушунчалык келип кеткениңиздерге Алла таалам сиздерге да узун өмүр берсин. Ушу жолубуз, курган жолубуз элдерге кызмат кылган, элдерди эме сүйүнткөн жолдордон болсун. Сиздерге да Алла разы болсун. Рахмат ушунчалык келип бизди жоктоп кеткениңизге. Allah razı olsun aslında. Çok rahmet. Негизгиси журт башчыбызга чоң рахмат. Бирөөз Зардали элинин аксакал аталарыбыздын бирөө сөзү менен ушул жолду мына салууга тапшырма берип, биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Эң татаал деген жолду ушундай бир иретке келтирип коюпсуздар. Кандай кыйынчылык мээнет менен ушул кызматты кылып атасыздар. Сиздерге Алла таалам күч кубат берсин тасыңдар. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жақсыбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Жақсыбы? Ассаламу алейкум. Абалар кандайсыздар? Жақсыларбы? Демде отурасыздарбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жақсыбы? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Хош болдук. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Qanday savollar? Yaxshilarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ушул мекенибизде, динибизге, Кураныбызга кызмат кылып өтүп кеткен улама, шахид, муштахидтерибизге багыштадык. Ва хассатан я Раббал аламин. Молла Шакир дин алымыбыздын, мархумубуздун рухуна хадия кылдык. Аллахым өтүп кеткен мархумубуздун рухун шат кыл. Барып жайгашкан кабрын Фирдаус жаннат бакчаларынан бир бакча кыл я Раббал аламин. Аркасында калган үй бүлө бала чакасына, зурриятына, анын шакирттерине, элине, журтуна, жамаатына Кудай таалам аманчылык, саламатчылык бергин я Раббал аламин. Бүгүнкү кылган зыяраттарыбызды кабул ва муассар эйле я Раббал аламин. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар. Шул Молла Шакир дамыланын чоң атасы Досубай байдын чоң мейманканасында отурабыз дейми? Ошонун фундаменттери, дуалдары, калдыктары калган. Ушул жер өзүнүн үйү болгон. Ал кишинин 3 уулу болгон. Ошол киши ушул жерде 3 уулуга жерди бөлүп берген. Бул жагына Абдыжапар деген дамыл уулуга берген.
Mına pasçağını mına şu Begalini tanısanız aytaylı Begal aja. Şekde oşol üy salıp tur körgöndürsüzler. Oşolordun jeri çoğunluğa beqarab japardalanan kichine olga mına yagını. Bul korgun kichine olga şu Toyçubay kandan oşol damılla şol Toyçubaydın neberesi. Şu uyda törölgön. Şakir damlar şu uyda törölüp bu Topkapı dep koyat şu baldarga katar mına etaşkılı uy salgan oldu. Pirmat ağam uyları olçuydu olar buzulup ketdi. Şoga çeyin qavat şunda uylar bolganda. Emas kaldıkları kalgan. Hurmatlı Mufti Hazretim, hurmatlı damlalarım. Hazır men birinci jolu kelip, mına ustazımız Molla Şakir ustazımızdan Qorgonyda turup, tanışıp, nemetkenime özüm juda quvonishda turam. Mana Xudo nasib etse. Men endi birinchi shogirdlardan bo'laman. Isfarada o'sha mezgilda Molla Abdusami Qarakada o'qiyotgan mezgilda men barsam Molla Muxtar degan O'zbekistonlik bir damlamiz bor, sholar o'qiyotgan ekan. Molla Sabir ustozlarimiz. Xullas anam menda qo'shilib o'sha yerda turib o'qidim. Anam bizga bu tag'ayam bo'lib ketdi. Anam men jeni bo'lganlikdan ko'proq o'zi bilan birga olib turgan. Men tuzdan tuz 5 yil birga turib qo'lasida o'qiganman. Bu yoq o'g'li bo'ladi Muhammad Qari. Xullas men 5 yil bo'yi bu ustozimiz bayog'i sarf nahviga o'ta puxta inson bo'lgandan bizga sarf nahvini yaxshi o'zlashtirib, onunları fiqh, hadis, mishkatul masabih. Anan bayağı talhis ilimlerinden, tafsirden kichine başlanışından savak verip durur. Anan bizge ruhsat verip mollashları damladan fiqhni qayra ulantıp o'sha yoqda o'qib qolganmiz. Oşun Molla Şakir damlanın demilgesi menen oşunun hareketi biriyle yol bargan yok. Köp yol bardan degende kabul kılbaydı da ayağında anan kabul kılganda. Bu Allah'ın bergeni. Bu Allah'ın bergen ilimi. Karasanız yeme usta tan kalıp jatat da meni de dayardan baysın mı dedi. Ondan keyin Nemede yaş vağımız İsfarada bir toy olsa damlanı çakırsa şagirdlerim pulunu yaparattı. Bir toyga varıp kaldım. Yani şunday adamlar geldi. Selde menin bu yağı Uğrutu, bu yağı Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan'dan geldi. Şunday selde de oturat. Bırak ustaz etti. İnham mı lan ne dedi? Buranın mı oldu mesnedi? Ben tam kaldım da. Anam biri oturaydı. Ama orada kim dedi? Mende dedi bir gana kişi menden ilimli tolu kaldı dedi. Bir kişi dedi. Kim dedi? Kırgız dedi. Men boyum demeye jetip kaldı. Yaş balamın da. Ya atı kim dedi? Ol Molla Nadir dedi. Bu Tacikistan'da yaşaydı dedi. Kırgız şunçalık maktadı. Allah razı olsun dedim be. Allah ustazımız şunçalık Kırgız'ı yaxşı görüp Allah razı olsun ustazlarımız şunday buluq adamlar bolan. Mana sizler dagı oşonu buğalı, oşonu köröl dep geldingizler. Yaşagan жерден Allah sizlerden razı olsun. Baskan kadamыңızlarga Allah Taala özün hasanatların bergen bolsun. İnnemel amal bin niyat Allah Taala niyetingizlerdi bersin. Biz öte mana zardalçıl öte kuvanaçtabız. Sizlerden bu kelgeningizler bu bizge bir жақшылык келdi dep bilebizler. Sizlerden baskan kadamыңızlar Hazreti Mufti özünün jogorgu darajaсын tömөн kılıp geldi. Bu жерге көrdүңүздөр кыйынчылык. Ошон үчүн айтканда зарыл ишиң болбосо зардалга бар. Жолдор ушундай кыйын болгон. Анан бул жерде айтып кете турган нерсе биздин сакы бакы эки бабабыздан тараганбыз. Ушул жерге эмне үчүн келди экен деп ушуга чейин адамдар туңгуйк да. Ол учурда ушундай динге кысым болуп балдарым да дин жоголуп кетпесин деп келген экен да. Ушул жерден эме кысып. Ошондуктан Кудайым биздин уруубузга берди илимди. Молла кошпак. Биз көрбөй калдык. Жазган китептерин көрсөңүз арабча жазалат да. Окуган башка, жазган башка да. Ошол кишилерди көрүп, bizde илимдүүлөр өткөн экен дедик да. İnşallah
Bizden ilimdüler Xuda kalasa kıyamatga çeyin üzülbeyt dep öyleybiz. Allah razı olsun. Hazretim muhtar.